Кыргыз Республикасынын Кара Балта шаарында 2025-жылдын 20-август күнү Жусуп Баласагын дин агартуу борборунда 2025-2026 окуу жылдарына карата абитуриенттерди кабыл алуу иш-чаралары болуп өттү. Alhamdulillah, özünüz ayткандай бүгүн өтө кубанычтамын. Себеби иншалла келечекте бир Кыргызстанга кызмат кыла турган, динге кызмат кыла турган, бир чоңусу усулай болгон бир аалым кишилердин чыгышына себепчи болуп турат иншалла. Ушу балабызды бүгүн келип тапшырдык. Бул балабыз буга чейин Египетте да Куран жаттап келген. Бияка ошонун бышысын, илим окусун деп иншалла тапшырдык. Себеби алхамдулилlah нурлуу устаздар бизде бул жакта окуп кеткенбиз, биринчи шакирттерибиз иншалла. Ошол өтө кубанычтамын иншалла. Алла буйрууда иншалла ошоктон эми бүтүп бир бизге кыяматтар, бейиштер, тажы кийзе турган уулдардан болсун деп дуа кылабыз ар дайым. Силерге да иншалла ишиңерге ийгилик, ар дайым ушундай элдин кызматында, мусулмандардын кызматында жүрүңүздөр иншалла. Амин, айтканыңыз келген. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Буга чейин бул Мамаза медресеси жөнүндө эч кандай маалыматым жок болчу. Мен ата-эне болуп, өзүм балама туура эмес маалымат берген экенмин да. Мен баламды налоговый болосун деп кулагына сиңдиргенминчи. Налоговыйда окуйсун, көп акча табасың сен, балам деп. Анан бала мектепте жалаң 5 менен окуйт да. Бир төртү жок, акылдуу, зирек бала, тартиби дагы өтө жакшы бала. Анан мен баламды 11-класска чейин окуу балам, 11-классы бүткөндө ОРТден 100% ишенем да баламдын экзаменден өтүп кетишине. Экзаменден өтүп чоң бир университетте окуйт деп алдыга максаттарды койгонбуз. Күндөрдүн бир күнүндө бир устаз менен дабатка чыгып калат. Атасынын динден кабары жок, намаз окубайт. Биз эми эл катары эле мындай орточо эле үй бүлөдө жашайбыз. Күйөөмдүн дагы динден кабары жок. Аллахтын буйругу менен күндөрдүн бир күнүндө балам дабатка чыгып калды. Дабатка чыгып, ошо Аллах өзү буйруп, ошол жерде бир Амир Саптын сөзү менен Кара Балтада бир Имам Азам деген ушундай медресе бар экен, ал жерде окусаң деп совет бериптир. Келип мага айтты: "Апа, мен ушундай чечтим. Алланын ыраазычылыгын табуу үчүн ошол медресеге барамын" деди. Мен айттым: "Биз Нокатта болсок, тим более Кара Балтада таанышыбыз жок, Бишкекте туугандарыбыз жок. Сен кантип барасың, уулум?" дедим. Кийин балам калды ошо бойдон басылып. Күндөрдүн биринде жума күнү дагы кайра дабатка чыгып калды. Ушу дабатта балам ыйлап тилептир да, жүрөгүнөн тилептир, Алла менен сүйлөшүптүр. Келип мага айтты: "Апа" деди, "мен Алла менен сүйлөштүм" деди. "Мен дабатта жай намазда жатып Алла менен сүйлөштүм. Эненин дуасы пардасыз кабыл болот экен" деди. "Эненин дуасы пардасыз кабыл болот экен. Сиз мен үчүн бир эле жолу дуа кылың, мен ошо Кара Балтадагы немеге өтүп кетейин" деди. "Сиздин дуаңыз мен үчүн акчадан, башкадан бийик турат. Сиз мен үчүн бир эле дуа кылың, апа, мен ошо Кара Балтадагы университетке немеге өтүп кетемин, медресеге" деди. Балам экөөбүз тахажжудка турдук. Тахажжудка туруп, чын жүрөгүбүз менен 4 рекет тасбих намазын окудук. Тахажжуд намазын окудук. Аллахтын буйругу менен эч кандай таанышыбыз жок, эч кандай имамдар менен, башкалар менен связыбыз жок, таанышыбыз жок. Бир гана Аллахтын буйругу менен бир күн, 2 күн калганда экзамен жөнүндө кандай кабыл алат, кандай эмне кылат, эч кандай маалыматыбыз жок. Аллага өзүбүздү аманат кылдык. Туура таксиге отурдук, келдик. Медресеге кирди. Ким чындап жүрөгүндө Аллага деген сүйүүсү болсо, Аллага деген сүйүүсү болсо, мен дин жолуна өзүнү багыштап, мен Алланын жолунда жүрөм десе, эч нерсе тоскоол боло албайт экен. Бул шылтоо, калган нерсе шылтоо. Башка эч нерсе тоскоол боло албайт экен. Баламдын калоосу күчтүү болду. Аллага шүгүр. Ушул жердеги бардык имамдарга, ушул жерде иштегендерге, окугандарга мен терең башым ийип тазим кыламын. Аллага рахмат, ушунчалык медресени ачып, балдардын калоосу, балдардын жакшы жолго кирүү үчүн, динге кызмат кылуу үчүн эки дүйнөдө, бул эле дүйнөдө эмес, о дүйнөдө дагы бактылуу болуу үчүн. Менин балам айтат: "Апа, сиз бул дүйнө өткүнчү дүйнө" дейт. "Апа, бул дүйнөдө акча дагы калат, байлык дагы калат. Мен миге киратам айтайынбы, апа" дейт. "Сиз о дүйнөдө атам экөөңүздөрдү алтын тажы кийгизиш үчүн
эки дүйнөдө бактылуу болушуңуз үчүн мен аракет кылып атам деди да. Ошон үчүн мен өтө ыраазымын ушул жерде. Бардык иштегендерге, окугандарга бардыгына ыраазымын. Келгиле балдарыңыздарды окутуңуздар, эки дүйнөлүк бактылуулукка жетишиңизге мен бардыгына каалаймын. Эми Кыргызда мындай макал бар. Билими болсо, бирок тарбиясы сөзсүз түрдө болсун дейт да. Ошол жаатта тарбияны бул дин чөйрөсүндө, ислам дининде ушу көбүрөөк тарбияны так жана мындай жакшы алат экен да. Ошонун негизинде балам Кудай буйруса биринчи ушу ислам динин түшүнүп, дин чөйрөсүн жакшы таанып, окуп билип, келечекте ошо өзүнө жана эл журтуна пайдасы тийсе дегем да. Үй бүлөсүнө дагы ошонун негизинде биз таанадык да. Мага баламдын көп тапканынын, байлыгынын кереги жок. Мага ушу динге болгон сүйүүсү, ушу 5 убакыт намазы мен үчүн бардыгынан артык. Мен ыраазымын, сүйүнүп отурам, кубанычым чек жок. Аллам ыраазы болсун барыңардан. Жалал Абад облусу Базар Коргон районунан бир 10 киши келдик. Аллага шүгүр. Кечкурун келгенбиз. Мына бул жерден жакшы жылуу жумшак тосуп алды. Эртең менен балдарыбызды баарын жакшы кабыл алды. Ушул жердеги устаздарга, ушул жерде кызмат кылган каракелерге баарына Аллахым ыраазы болсун. Мына биздин элибиз, жерибиз ушул дин болсо жашообузда анан кийин оңолот экенбиз. Мына Аллахым баарыңыздан ыраазы болсун. Ушунчалык медреселерде ачып биздин балдарды окутуп, ушуларга туура талим тарбия берип, ушуларды мына жамандыктан жакшы калып барган устаздарга, сиздерге баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргыз элим. Ушу бүгүнкү үмүт менен келген, ата-энесине ишинип өздөрү келген балдардагы Аллахым жардам берип, илимдүү кыл. Ушул балдар илимдүү болсо, биздин эки дүйнөнүн шамшырагы болот. Айылдарга барып, ошо жердеги жаштарга үйрөтүп, мисалы үчүн жаштардын дагы көп эле убактылары ошо бош убакты кетип калып атат. Ошо бош убактын кетирбестен бош убактарын баары илимге тартып, илимдүү кылып, шу жердеги окутуп аткан талабаларыбыз, окутуп аткан мударримдерибиз, бул медресенин жетекчиси Абдурахим шейх деп уктум. Ушу кишинин биздин жанакы Замир карыбыз мурдакы мурупты аябай кече окуу балдардын ачылышында аябай жакшы сүйлөдү. Ушу кишиге аябай ыраазы болуп, ушул киши сиздин бактыңызга ушул медресе жаралып, сиз ушундай уюштуруп, ушуларды элдердин бардыгына илимдүү кылып атканыңызга сизге Алланын рахматы, Алланын махфираты, Алланын рахматы, Алланын мээрими, Алланын ырайымы болсун деп ушундай жакшы дуа кылды. Мен дагы балдарга, ушу окуп аткан балдарга илимдүү болуп, алганы менен амал кылатып, Алланын махфираты, Алланын рахматы, Алланын саламы, Алланын ырайымы болсун. Дайым элге журтка кызмат кыла турган саалык балдардан болсун. Аллахым, мен ушул жерде туруп, ушу балдарды ушундай кылып, ушуларга илим берип, илимин жугуштуу кылып, алган илим амал кыла турган болуп, эсен аман жүрүштү насып кылсын. Амин, айтканыңыз келсин.